Соңку учурда социалдык тармактарда Өзбек жаранынын Ош аэропортундагы таксисттерге болгон нааразычылыгын айтып чыккан видео талкуу жаратты. Анда ал жергиликтүү милиция кызматкерлерин да айтып жаткан мыйзамсыз көрүнүштөргө табакташ деп атап, видео кайрылуу жасап, бир катар дооматтарды койгон. Marketten çıkıp gidiyorum. Hamı değişiklikler turuptu. Miliseler turuptu. Hammasi dolyasını olgan. İtiboram qaratmaydı. Nima Kırgızistan shunchalik past bo'lib ketdimi? Chetdan keladigan odamlarni ittik qopish bilan o'zi shunaqa nima davlat qaramaydimi ularga? Qayerda qo'yapti? Davlat nimaga qaramaydi shularga? E'tibor bermaydi. Miliseler nima uchun olayotgan oyligi harom bo'lsin ularga? Бул видео кайрылуудан соң Ош облустук ички иштер башкармалыгы аэропортто иштеген 105 таксисти суракка чакырды. Социалдык тармакта кайрылуу кылган адам Өзбекстан Республикасынын жараны Ильяс Рашидов экени такталган. Ал менен кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери байланышкан учурда видеодо айткан сөздөрүн толук тастыктаган. Ош эл аралык аэропортунда иштеген топтошкон таксисттер Өзбекстан Республикасынын жарандарын Достук өткөрмө пунктуна чейин кымбат баада бир жүргүнчүнү 500 сомдон ташып жатышкандыгы боюнча териштирүү улантылып, таксисттерди кепке тарткан учурда ал өзбек жараны жала жаап жатканын айтышты. 500 сомдон ал жерде мында алып кетпейт. Мисалы, бир такси айтып атам азыр, өзбек жарандары содалашканы жакшы көрүшөт өзбек жарандары. 500 сом десең, 100 сом, 150 сом, 200 сом ушинтип барып бир сенага токтойсуң бага. Анан ыраазсыңар, ыраазбыз. Анан кийин ар бириң бирден алып барып машинага салайын десең, биз бөлүнбөйбүз, биз бирге кетебиз деп бир машинага ырааз болуп отурушат. Ыраазсыңар, анан кийин алып кетет. Ошол бир машинага 4төө чыкса, ошо 4төөнө канча пул алып жеткизесиңер? Эми ошол ар биринен ошо 300 сомдон алган болсо, алып келип, мисалы, баягы таксисттер бирден адам алат го өчүрт менен. Ошолордун пулун кайтарып берет, ошо берки такси сапар келген. Аталган маалымат Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү рейистеринин маалыматтардын электрондук журналына 2022 жылдын 3-август күнү катталып, териштирүү иштери башталган. Бул маселе бүгүн жаралып калган жок. Бул ошол кошуна мамлекет менен мамиле жакшырып, чек аралар ачылгандан баштап эле ушул көйгөй жарала баштады. Алгач достук чек ара постунда ушундай таксисттер тарабынан чет өлкөлүк жарандарга карата туура эмес аракеттер болуп атканы тууралуу маалыматтар түшкөн. Быйылкы жылы мына 2 айдан бери ошол экинчи учуру ошол аэропорт тараптан ошол таксисттер тарабынан чет өлкөлүк жарандарга карата туура эмес мамилелер болуп жаткандыгы боюнча. Жалпы ошол достук жана ошол Ош аэропортундагы такси кызматын көрсөтүүчү жарандар тарабынан ошол туура эмес аракеттерди кылып жатат деп арыздаттануу менен кайрылган ошол 15 факты болуп атат кечегиси менен. Буга чейин 14 факты катталып, 7өсү боюнча тергөө иштери жүрүп жаткан. Тилекке каршы тергөө иштеринин жүрүшүндө ошол чет өлкөлүк жарандар социалдык тармактан кайрылган жарандарга онлайн түрүндө суракка чакырганда дагы баш тартышып, көрсөтмө берүүдөн баш тартышып, анан тергөөнүн жүрүшүндө тиешелүү юридикалык документтер толуктап келгенде алардын көрсөтмөсүз бир чара көрө албай, штраф менен же болбосо эскертүү менен гана чектелип калып атат да. Аэропорттун аймагында орнотулган камералардын записин карай турган болсок, анда аэропорттон чыккан Рашидовду таанышы күтүп алып, өзүнүн автоунаасына алып барган убакыт дээрлик 5 минутага жетпейт. Демек, мында таксисттер ага эч кандай тоскоолдук деле кылбагандай сезилет экен. Сөз болуп жаткан таксист алар машинесине жеткиче чогуу барып, кайра көзөмөл өткөрмө пункттан артка кайтканын байкоого болот. Ильяс мырза, айтсаңыз, мына кечеги ошо кайрылуу жасаган өзбек жараны келген учурда ошол видео көзөмөлдө жанында сиз жүрөсүз да? Анан камерада. Анан ошол
учурда кандай сөздөр болгон? Чындап эле ошол өзбек жараны айткандай сиз аны коркуттуңузбу? Ошол учурдагы жагдайды айтып кетсеңиз кандай болот? Жок, андай эмес. Алар мен машинанын жанына келишти. Аэропорт остановканын жанында, машинам турган болчу. Аларга машина керекпи дедим. Такси керек болсо алып барайын дедим. Кайка барасыздар дедим. Дос таможнясына барабыз деди Өзбекстанга. Жок, өзүбүздө машина бар деди. Алар чыгып кетти. Бул окуяга кандай чечим чыгып, кантип чекит коюларын тергөө амалдарынын жыйынтыгы көрсөтмөкчү.